Муса Баетовдун 90 жылдыгын жазыптырсың. Анан кийин эми быйыл мына 120 жылдыгы болуп атат бул кишинин. Бир кезде ысымын өзү ыйгарган Теңиртоо гезитине көз чаптырып жаткан Ракым Асылбаевдин өмүрү басма сөз кызматы менен терең байланышта. Артка кылчайып караган өмүр жолунда акыл эмгегин, билимин, күчүн тоолуу аймактагы журналистиканын өнүгүшүнө салым кошууга арнаган. Мен 6 класстан баштап кабар жаса баштаган. Ошо бул газетке ошо кичинесинен эле аябай жакын адам экен. Анан баарын карап турат, Теңиртоону. Эмне болсо ошонун баарын өзүнөн өткөрүп турат. Анан 10ду бүтөр менен эле анан ушул Теңиртоого кирген кабарчы болуп. Анда Нарын правдасы. Барам деп Теңиртоону эле сурайт, чын эле. Теңиртоодо тиги бар бекен, бул бар бекен деп баягы кабарчыларды, өзү менен иштеген кызматкерлерди ошо сурап, антип турат, кээси келип турат, ошентип алардан сурайт, анан окуйт. Ракым Асылбаев мектепти бүттөрү менен Нарын правдасы газетасына босоо каттап, андан соң Кыргыз Улуттук университетинин журналистика факультетин, кийин Ташкент шаарындагы жогорку партиялык мектепти аяктаган. Эмгек жолундагы 30 жылдан ашуун убакыт ичинде изденүүчүлүк аракетинин негизинде катардагы кызматкерден жетекчиликке чейин жетип, Союз доорунда жарыкка чыгып келген Нарын правдасы гезитин эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында кайрадан Теңиртоо аталышындагы коомдук саясий гезит кылып калыптанышына жол салган. Эгемендүүлүктү алгандан кийин Теңиртоо гезитинин биринчи редактору катары ошо киши жоопкерчиликтин мойнуна иш алып барып келген. Ал буга чейин Союздун саясатын, социалдык мамлекеттердин саясатын жүргүзүп келген болсо, эгемендүүлүктү алган жылдардан кийинки Кыргызстандын өсүүдөгү саясий коомдук абалды чагылдырууда иш аракеттери жүргүзгөн. Ал кезде деген азыркыдай компьютер жок, бүт баары машинкага терилген. Ошол абалдагы гезитти дагы жаңы форматта чыгарууга көп салым кошкон агайларыбыздын бири да. Кесиптешибиз өмүр жолунда жүздөгөн аналитикалык макалаларды жарыкка чыгарып, калктын үнүн бийликке жеткирип, ондогон көйгөйлөрдүн чечилишине көмөк көрсөткөн. Ошондой эле жан дүйнөсүнөн чыккан ой толгоолорун ырга салып, лирикалык, сатиралык чыгармаларды жаратып келет. Мен ушу Рахым байке менен 82-жылдан жаңы редакцияга келип иштеп баштагам. Ошондо Рахым байке немелик бөлүм башчылык кызматта болуш керек, бөлүм башчылык кызматта болчу. Анан агайдын мүнөзү жумшак, өтө жумшак болчу да. Анан туаса интеллектуал, интеллигент киши болчу, аябай. Анан чыгармачылыгы жакшы болчу, мындай журналистикадан сырткары дагы ыр жазчу да, ыр жазчу. Теңиртоо аймагындагы басма сөздүн өнүгүшүнө олуттуу салым кошуп, ондогон шакирттерди даярдаган Ракым Асылбаев бир катар сыйлыктарга татыган. Эң башкысы жөнөкөй, алпейим, адамгерчиликтүү мүнөзү менен көрөгөчтүгү кесиптештеринин көңүлүндө. Рахым байке ошол Нарын правдасындагы эң бир жетектөөчү партиялык турмуш бөлүмү болгон, ошонун бөлүм башчысы болгон. Мына ошол жерден мен ушул чын айтам, ошол журналистикага буга чейин туура жазып жүргөм, бирок редакциянын ичине аралашкан эмес. Мына ушул мага жол көрсөтүп, редакциянын ичине жол көрсөткөн, газетага өзүнүн бир чегин салып берген Рахым байке болгон. Анан Рахым байке ал кезде партиялык темада материал жазыш өтө мындай жоопкерчиликти талап кылган. Аны ар ким эле жаза албас эмес. Ошондон Рахым байке ушул партия бөлүм жетекчиси катары жана ушул Нарын правдасы газетасындагы баш макалалардын көбүн ушул Рахым байке жазчу. Өмүрдүн 70-күзүн тосуп жаткан каарман тилекке каршы саламаттыгына байланыштуу акыркы 18 жылдан бери үйүндө дарыланууда. Артка кылчайып караган өмүрүндө эл үчүн ополтоодо эмгек кылган кесиптешибиз азыр дагы маалымат айдыңынан көз чаптырып, шакирттеринин ийгилигине кубанып келет. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.